Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн биз интернет колдонуучуларынын суранычы менен атайын эфирге чыгып жатабыз. Программанын коногу Мырзахматов Мелис Жошбаевич. Саламатсызбы? Салам алейкум. Алгач эле суроону бере кетейин. Өткөн жылдын 5-6 октябрында ушул Ош шаарынын борбордук аянтына топтолгон эл сиз бир чоң бир овация менен тосуп алды. Ошол сиздин келишиңиз менен аянтта топтолгон эл сөзүңүздү угуп тынч тарап кетти. Ошол учурда Ош шаарынын мэри Талайбек Сарыбашев өзүнүн кызматын бир күн алдырып да койду. Ошондо Ош мэрин кайрадан кызматка коюп, жана ошондой элди тынчтууга чоң салымыңызды коштуңуз. Ошол учурда Ошко келем деп ойлодуңузбу? Негизинен мүмкүн бир күн, эки күн мүмкүн бир нары бери болгондур, бирок кырдаал анын бир жыл мурун, эки жыл мурун эле кырдаал ушундай бүтүшүнө, ушундай болушуна бардык шарттар бар болчу да. Ал убакта бийликтин мажүрөлүгү, могу парламенттик шайлоодогу болгон даярдыктар, административный ресурс болуп көрбөгөндөй, мурда болуп көрбөгөндөй, акча таркатуу, ушулардын бардыгын, ушул факторлорду эсептегенде сөзсүз ошол убактагы бийликтин бүтүшү ушундай болмокта. Аянычтуу бүтмөк. Баары бир масса калк өзүнүн талабын коймокта. Күтүлгөн эле окуя болду десек болот. Ушундай болуш керек эле. Баары бир чындык орнош керек эле. Эми сиз ошол чет мамлекетте жүргөндө Россия, Кытай, Турция ошол чет мамлекеттер менен бизнес проекттерди баштаганыңызды угуп калдык эле. Ошол ал Кыргызстан үчүн ошол бизнес проекттер кандай пайда алып келмек? Жана ошондой эле ал Кыргызстанга алып келсе болобу? Ал кандай бизнес проекттер болчу деп сурайын дедим эле да. Эми абдан масштабтуу проекттер болчу. Баягы өрдөк чөлдө болсо да эки көзү көлдө дейт го. Буйруса ошол проекттердин бардыгын көпчүлүк бөлүгүн ушул Кыргызстанга алып келүү боюнча азыр түздөн түз иштер жүрүп атат. Президенттин тапшырмасы боюнча буйруса ошол проекттерди Кыргызстанга алып келип, мындан ары өнүктүрүү боюнча кадамдар ташталып, башкача айтканда мындай ийгиликтүү кетип атат. Буйруса жакында көрөсүз. Эми сөздүн ачыгын айтканда Кыргызстан ошол Өзбекстан, Казакстан же Тажикстан сыяктуу өнүгө албай жатат да. Мунун себебин сиз кандай түшүнөсүз? Бизге эмне жетишпейт? Ресурс жокпу же саясатчылардын эрки жетпей жатабы буга? Эми ошол постсоветтик дейбизби, мамлекеттердин ичинде эң артта калган, керек болсо көрүс карандысыздыгын жоготуп бараткан мамлекет бул бизбиз. Мына кошуна мамлекеттер өзүнүн аскердик өндүрүшүн жолго салып, танк, самолетторду, жаңы технологиялар боюнча алдыга кетип атышат. Өндүрүштүн бардык тармактары, жеңил өнөр жайы болобу, оор өнөр жайы болобу, алдыга кетип калышты. Бир канча эсе. Ошол эле граждандык согушту башынан өткөн Тажикстан да бизден бир канча эсе алдыга. Эми bunday шарт биздеги ынтымактын жоктугу, чыккынчылардын айынан атайылап элдин башын айландырып, туура эмес жолго багыттап, ошонун натыйжасында биз ондогон жылдарыбызды берип, ушундай бир туура эмес мыйзамдарды, туура эмес тышкы саясатыбызды, туура эмес ички саясатыбызды жүргүзгөндөрдүн айынан ушундай биз артта калып, мамлекет аябай жардын кырына келип, кээ бир эксперттердин ойлорун окусаңыз, керек болсо ушул Кудай сактасын, оозуна кара таш дейбизби, жок болуп кетүү коркунучунда турган мамлекеттердин эсебине кошуп атат биздичи. Бирок биз аны билбей эле, дагы эле биз кыйынбыз деп төш кагып атабыз. Элестетиңиз, жер алдындагы ресурсубуздун 80% биздики эмес.
жер үстүндөгү болгон ресурстардын 80ден ашык пайызы биздики эмес болуп калган мамлекет деп атоого болобу? Жок, бул мамлекет эмес. Бул колония. Колония. Мына ушуга ушундай акыбалга келишибизге жалганчы революционерлер, лже-революционерлер, лже-патриоттор, лже-демократтар, лже-либералдар жана башкалар күнөөлүү. Ар дайым калкты маалымат тарабынан, жалган маалымат тарабынан камсыздап, элдин башын айландырып келишет. Бүгүн дагы ошондой процесстер жүрүп атат. Жетишпейт, эмне жетишпейт? Ошондой өнүгүп кеткен, ынтымак жетишпейт. Ынтымак жетишпейт. Элди дарылоо керек. Коом, улут да ооруйт. Биздин коомду, улутубузду ушундай бир абдан оор, жаман жугуштуу оор менен оор жугузуп коюшту. Эми ушуну дарылашыбыз керек. Туура сүйлөп, туура багытка бөлүп, мамлекетти курап чыгыш керек. Кайрадан ал уже мамлекетибиз бар деген нерсе сөлөкөтүбүз гана. Ичибиз көңдөй болуп калды. Ушуга жеткилик. Мени ким кандай деп сындаса сындасын, мен цифралар менен жана башкалар менен ошо кимиси менен болсо дебатка чыгып ушуну тактап бергенге Мына өлкөдө кымбатчылык күн санап өсүүдө, ушул массалык жумуш ордуктары ушул мезгилге чейин түзүлгөн жок, миграциялык агым токтогон жок. Ошондой эле завод, фабрикалар бизде таптакыр алгылыктуу салынган жок. Ушул тапта эл саясат менен гана алектенип калды. Ушундай кыйын кырдаалда биздин экономикабызды ким ойлойт? Биздин экономиканы көтөрүш үчүн кандай кадамдарга барышыбыз керек? Сиздин ушул жеке оюңуз. Иним, экономиканы жалгыз гана президент же премьер-министр же депутат, парламент ойлобош керек. Экономиканы ар бир жаран ойлонуш керек. Мына байкасаңыз, соцсеттерде кымбатчылык болуп атат деп диванда отуруп жазып коюп, бийликти сөгүп коюп отурушат. Же болбосом өмүрүндө талай эмнекенин, эгин эмнекенин билбегендер митингге чыгып атышат. Кымбатчылык болуп атат деп. Сөзсүз болот. Мына ушул каатчылык, мына менин жеке баамымда бир 10 жылга созулат. Себеби дүнүйөлүк бул. Дүйнөнүн эң өнүккөн өлкөлөрүндө дагы ушундай кымбатчылык болуп атат. Мен кечээ эле дүйнөнүн теңин кыдырып келдим. Кымбатчылык бардык жерде. Эгин экпесек, айдоо айдабасак, анан баардыгыбыз Facebook'та жатып алып, бийликти сөгүп отурсак, мына азыр жазгы талаа жумушу башталды. 100 миңдеген гектар жер кысыр жатат. Ондогон жылдар бою иштетилбей, ээсин күтүп жатат. Мына ошого айтайын, бул кээ бирөөлөр, мен мына калыс сөзүм айтып атам. Кээ бирөөлөр айтышы мүмкүн да, бул кандайдыр бир топтун же бийликтин лоббисин жасап атат, сөзүн сүйлөп атат. Жок. Өзүң эмне кылдың? Мына быйыл сиз 1 гектар жерге буудай эктиңизби? Жок. Айылга барыңыз, сиздин үлүш жериңиз турат. Кошунаңыздан же абаңыздан барып сураңыз, канча жылдан бери иштетилди? Бер жагы 20 жыл иштетилген бери иштетилген. Мына оштун чекесине эле чыгыңыз. Адырлар 30 жылдан бери эгин эгиле элек. Анан эми кимдир бирөө немец же япон же түрк келип биздин жерибизди айдап бербейт. Ошондуктан ошол идеологиялык оору, коом, улут ооруп калды деген ушул. Эмгектен качып калдык. Эмгектенгенде туура сүйлөгөндү биз четке кагып калдык. Наоборот, бир жерге барып отуруп алып, терибизди тескери сыйрып, коррупция менен байып,
ар шайлоодо ар жаңы келген бийликтин колтугуна кире качкандарды биз эл уулу деп атабыз, баатыр деп атабыз, эл багар деп атабыз. Туурасын сүйлөгөн. Эмгектенгенде биз изгой. Керек болсо бул айнып калган окшойт дегенге чейин жетип. Мына ошондой оорлуу коомдо чындыкты айтыштын өзү коркунучтуу. Сен да изгой болуп каласың. Ошондон каатчылык болот. Көпкө уланат. Бул дүнүйөлүк процесс болуп жатат. Ага Эшматтын, Ташматтын, же болбосо президенттин, Ташиевдин, же болбосо Жапаровдун күнөөсү жок. Бирок болгон антикризисный чараларды көрүш керек. Бирок эл дагы, коом дагы өзүнүн аракетин жасаш керек. Жакын арада ошол азык түлүккө болгон баа арзандайт деп үмүт кылбагыла. Бул 10 жылдап, эгер 5 жылдап бүтүп калса, анда чоң жеңиш. Бул 10 жылдап созула турган процесстер. Мына мен сизге алдынан айтып коеюн. Өзүбүз гана ошол мен айткан 100 миң деген кысыр жаткан жерлерибизди иштетип, бүгүн иштетип башташы керек. Мына көчөдө караң, азыр жаз келди. Bir айдан кийин баягы дыйкандар аталарыбыз айткандай амал өтүп кетет. Амал өтүп кеткенден кийин ал эккен эгин болду. Баардыгыбыз лакылдап эле площадьта жүрсөк кыйкырып. Мына азыр эң немесе шайлоодо агитатор болгон мода. Bir айдан кийин шайлоо бүтөт, андан ачка отурабыз. Анан площадька чыгабыз. Май кымбаттады, ун кымбаттады. Жок. Мен үндөп кетет элем. Ар бирибиз бүгүн жеке чарба менен күрөшүшүбүз керек. Жеке чарбабызды өнүктүрүүгө аракет кылышыбыз керек. Ошондо гана баягы каатчылыкка токтото албайбыз, бирок бир аз каршы турсак болот. Абдан жакшы. Мына Кыргызстандын ошол каржы министрлигинен айткан маалыматына таянсак, Кыргызстандын ошол тышкы карызы 4,5 миллиард доллардан ашыптыр да. Бирок сырткы карыз, ички карызды кошкондо 5 миллиард. Ооба, жалпы ошондой болуп калат. Анан бирок ушул казынадагы жетишпестиктен улам ушул Кыргыз өкмөтүндө ушул азыр кыйын кырдаал түзүлдү. Ушул буга сиздин саясатчы катары прогнозуңуз кандай? Эми жеке өзүн мындай пиарит этиш үчүн булар карызды ала берген эң баягы кыйын шарттарда ала беришкен. Мына ушул жылдан баштап ошо тышкы карыздарды төлөөгө эле биздин көптөгөн бюджеттен акча кетет. Өсүп отурат. Ушул 10 жылдыкта абдан пик 2026-27 эң жогорку деңгээлге жетет. Анан эң негизгиси ошо сырттан алынган карыздар максатсыз жумшалган. Мен ошол убакта мына архивди көтөрсөңөр, мына альтернативная дорога деген букасыйдик кылып кечиресиңер, куруп аткан. Бүгүнкү международный стандартка да туура келбейт ал. Эч кандай теосу жок. Эгер болсо ал туура эмес, жалган тео, миллиарддаган долларларды алып ушуну куруштун кереги жок болчу. Башкача айтканда, дүнүйөлүк процесстер, каатчылык деп атпайсызбы, финансылык, кризис, азык түлүк каатчылык, булар алдын ала прогноздолот. 10 жыл, 5 жыл алдын ала. Ошол эле 10 жыл, 5 жыл алдын ала чаралар көрүлөт, экономдолуп башталат. Жок, өмүрүндө бир эл чарбасы эмне экенин билбегендер бийликке келип, мына бүгүнкү тас кейпибизди кийип отурабыз. Бул көбөйөт, азайбайт, сырткы карызды төлөөнүн проценти, пайызы үстөгү өсүп отурат. Быйыл башталды. Жылдан жылга өсүп, мойнубузга жүк түшө берет. Мына азыр бийликке жаштар келсин, иллюстрация болсун деп жатабыз, бирок тажрыйбасы аз, чарбаны түшүнбөгөн адамдар өлкөнү арка тартып кетпейби? Себеби биз жаштар олтурган мекемелердеги абалды өзүбүз көрүп, билип, ага жалпы коомчулук күбө болуп жатат.
эмоция, кызуугандуулук, популисттик сезимдерге алдырып жаткан учурлар көп кездешип жатат да. Мен аны байкадым. Жаштар ушунчалык карьерист, мансапкор, карьерист мансапкор. Баягы приспособленец, шкурник. Мына депутат болгон жогорку кеңеште деп аракет кылып болуп да отурушат. Эч нерсени билишпейт. Мыйзам эмнекени билбейт. Көтөргөн маселелери примитивный, бытовой. Андан аркага акылы, билими, тажрыйбасы да жетпейт. Анан өзүңүз айткандай, акыркы жылдарда, ошо акыркы 10 жылда жаштар келсин деп жаштарды пайдаланып атышат. Ал жаштар мына акыркы жылдарда кайсы жаш барып, кайсы тармакта оңдоп бардык жерде. Жаштар министрлигине да барып көрүштү. Бардык жерде талкалашты. Сиздер суктанган ошол Малайзия, Сингапур, Америка, Япония. Мен дагы бир айтып коеюн, эң жаш кадр 55 жаш. 55 жаштагы кадр мына биздин эң жаш кадрыбыз деп сиз менен тааныштырам. Мына Байденди караңыз, жашы канчада экен. Эң дүйнөдөгү чоң держава, ядролук державанын башына ошонун жаштагы адам келди. Или Малайзияны караңыз, Кытайды караңыз. Ошондуктан мен дагы бир айтайын, өткөндө да айткан болчумун. Тонна теория стоит килограмм практики. Ошондон бөдөнөсүн сойсо да касапчы сойсун дегендей, тажрыйба бул алмашкыс нерсе. Тажрыйбалуулар гана барыш керек. Жаштар эгер ошол мамлекеттик кызматта кетем десе, аздан төмөнкү тепкичтен баштап барганы жакшы болот. Азыр сиздин көңүлүңүздө бир аудио билдирүүгө барабыз. Ал жерде бир саясатчынын атын жамынып, атайын билдирүү жасап жаткан учурга күбө болобуз. Төлөкө кандайсыз? Рахмат. Сиз бу ден соолуктар. Жүрөбүз. Билесизби мен каяктан кетип атканымды? Жок. Хашиевский команда. Власть. Ертең барам ака. Ошого барып анан отуруп кеңешти баштайлы. Мына өзүңүз уктуңуз, негизи эле учурда ушул бийликтин атын жамынып, ошондой бийликтин атынан жамынып же белгилүү инсандардын атынан сүйлөгөн адамдар абдан көп болуп жатат, айрыкча шайлоо учурунда. Мына өзүңүз билгендей, жакында Ош шаардык кеңешине да шайлоо өткөнү жатат. Шайлоо таза өтөт деп сиз ишенесизби? Жана ошондой эле шайлоонун таза өтүшүнө жергиликтүү бийлик өзүнүн салымын кошуп, таза өткөрөт деп дегенге бир кепилдик барбы? Мен кечээ эле Бишкектен келдим. Президентибиз менен жолуктум. Ушу маселелерди талкууладык. Ал тескерисинче күлдү. Мына ушундай элде ушундай пикир калбасын деп өзүнүн мекенчил партиясын шайлоого катыштырган жок. Өзүңүздөр бардыгыңыздар күбөсүздөр. Бишкек шаарындагы шайлоо абдан тынч өтүп атат. Андай жетекчилерди кыйнап, саясий көз карашы менен куугунтуктоо деген Бишкекте жок. Дагы деле биз Ош пример көрсөтүп атабыз да. Билесизби, өткөнкү ошо бузулуп кеткен шайлоодо, ушул революцияга алып кеткен шайлоодо эң ыплас шайлоо эксперттердин, журналисттердин көз карашы боюнча Ошто өткөн. Мына дагы ошол тас кейпибизди кийип баштадык. Эми Кыргызстандын тарыхында атайын кызматтын башында турган адам ГКНБнын председатели партия түзгөн эмес. Бардык президенттердин ордуна. Эч качан генеральный прокурор партия түзгөн эмес. Бирок могу жердеги кыргызча айтканда жетим жүгүрүк деп коебу, ошондойлор ошо кишилердин атын сатып, мына уктум азыр. Элди башын айландырышты атышат. Мүмкүн алар бир нерсени эске албай атат. Так ушундай жасакерленүү, атын сатуу тескери реакция жасашы мүмкүн. Анан административный ресурс аябай колдонулуп атат.
Алдын эле айтып коеюн, шайлоо таза өтпөйт. Айтыла турган жерлерге айтып атабыз. Алдын алыш керек деп. Булар чоң жаңылыштык кылып атат. Уже өтпөйт. Таза шайлоо өтпөйт. Мына Бишкек менен Оштун айырмасы 60 миллион төгө дейт. Бишкекте таза өтөт. Ошто таза өтпөйт. Ал эми тиги жогоруда аталган Камчыбек Кыдыршаевдин атын айтып атышат. Эми Кудай сактасын, ошентип үмүт кылып турайлы атын сатып атат деп. Ошого ишенип турайлы, бирок мага көптөгөн информациялар келип атат. Кудай сактасын. Эгер ошондой киришип атканы, партия түзүп атканы болсо, булар тарыхта абдан айтып атпаймынбы, тарыхта эч качан председатель ГКМБ партия түзүп шайлоого катышкан эмес. Действующие генеральный прокурорлордун да кылган эмес. Эмне максатты көздөп атат, мен түшүнбөйм. Бирок ошондой кылбай атат. Булар жалганчы, атын сатып атат деп ишенип турайлы. Но элди алдай албайсың. Элде башкача пикир жаралып калса, аны оңдой да албайсың. Себеби эл көрүп турат баарын. Ошондуктан мен ойлойм, жогоруда аталган жолдоштор, мамлекет башкарып аткан адамдар дагы бир сыйра ойлонот деп ойлойм. Айтып атпаймынбы, Бишкекте андай жок. Абдан көп партия катышып, өзүнүн иштерин алып барып атышат. Оштогудай баягындай жумуштан айдап ирген, саясий куугунтук кылган, түнү үйүнөн ойготуп, сен могу партияда экенсиң, чык дегендер жок. Артынан кубалап жүрүп. Могундай жетим жүгүрүктөр да жок. Тиги Ташиевдин же Мамытовдун же Жапаровдун же болбосо Зулушевдун атын саткан жетим жүгүрүктөр да жок. Ошто бар болду. Орусча айтканда медвежья услуга дейт. Ушулар тыйыш керек деп ойлойм. Шайлоо таза өтпөйт. Алдындай убактыңызды арнап атайын маалымат бергениңиз үчүн, элдерге жакшы бир маалымат берип, ой бөлүшкөнүңүз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Саламаттыгыңыз. Мен элге дагы айтып коеюн. Урматтуу шайлоочулар, урматтуу шаардыктар, эч кандай андай коркутуп үркүтүүгө моюн сунбаңыздар, коркпоңуздар. Элдин күчүн бийлик көргөн, билген, так ошондой бир кандай дейбиз, кошоматчы жетекчилердин айынан былтыркы жылы төңкөрүш болгон, революция болду дейбиз, бийлик алмашты. Ушул бизге сабак болуш керек. Эч кандай акчага сатылбаңыздар. Мына көрүп атасыздар, бүт Ошто канча бийлик келсе Кыргызстан тарыхында, ошонун алдына жатып берген, килем болуп төшөлүп берген олигархтарыбыз дагы эле ошол эски таз кейпин кийип, эски өнөрүн жасап атышат. Мен ойлойм, уже убакыт келди, аларды четке кагып кое турган убакыт келди. Өз тандооңуздар өзүңүздөрдүн колуңуздарда, өзүңүздөр каалаган, көңүлүңүздөр сүйгөн, ишенген партияны тандап алыңыздар. Бийлик деген бул жергиликтүү бийлик эмес. Президенттин мен позициясын сиздерге билдирдим. Эч кандай эч бир партияны колдобойт. Эгер так маалымат, башкача айтканда факт болсо, тескерисинче президент чара көрөт. Биз аны жеткиребиз. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн биз программаны жыйынтыктабыз. Бүгүн бизде конокто Мырзахматов Мелис Жошбаевич болду. Биз менен соңку маалыматтардан күзөтүп ар дайым бир болуңуздар. Сунуш пикирлер болсо комментарий калтырып, лайк басууну унутпаңыздар. Саламатта калыңыздар.